биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Жолду каалаган жерден кесип өткөндөр айып пулга жыгылат. Анын өлчөмү 1000 сом. Кайгул кызматкерлери Киев Манас көчөлөрүнүн кесилишинен 1 сааттын ичинде эле эреже бузган 30 адамга түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Алардын ичинен 15 жаранга протокол түзүлдү. 2 дня как в средствах массовой информации, на телевидении, везде дается информация о том, что по Кыргызстану будет идти рейд под названием «Пешеход» жөө жүргүнчү деген. Жыл башынан бери 86 жөө жүргүнчү жол кырсыгына кабылган. Ал эми өткөн жылы 1381 жол кырсыгы катталып, 1633 жаран ар кандай жаракат алган. Анын ичинен жөө жүргүнчүлөр 119 жол кырсыгынын күнөөкөрү болуп, 13 жаран каза болгон. Бир 60-70% көп ДТПлар ушу жөө жүргүнчүлөр туура эмес жерден өткөндөн, пешеходдон чуркап өткөндөрдүн ошонун кесепетинен, ошонун айынан ДТПлар көбөйүп атат да. Мисалы, азыркы учурда биз Ош базардан келдик. Ош базарда жарым сааттын ичинде бир 10-12. Урматтуу мекенештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахаровага карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ТМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Анан да бизде кирди чыкты кызматы бар. Толук маалымат алуу үчүн +7903 107 30 41 номери аркылуу байланышыңыз. Марсель мырза жооп берет. 12 протокол түзүлдү. Туура эмес жөө өтмөктөн өткөн үчүн. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундарынан кайрылып кетет элем. Өзүңүздөргө сак болуп, эки четти карап, бир 300 метр болобу, 400 метр пешеход алысыраак болсо дагы ошол жака өзүңөр басып өтсөңөр негизи жакшы болот. Мындай көзөмөл жүргүзүүнүн максаты жөө жүргүнчүлөргө чара көрүү эмес, алардын коопсуздугуна кам көрүү. Туура эмес жерден өткөн жарандар жол кырсыктарына көп кабылышат. Катуу ылдамдыкта келе жаткан айдоочулар байкабай көрбөй калышы мүмкүн. Адам өткөн жери бар, өтпөгөн жери бар да, машина төлөп өткөн жер. Анан өзүлөрүнүн ден соолугуна эле жакшы. Анткени катуу баратып кээ бирде даже пешеходдон деле токтой албай кетесиң, көрбөй каласың адамды. Өлкөдө өтүп жаткан рейдтик иш-чара 27 январда башталган. Бир күн аралыгында эле туура эмес жерлерден өткөн 1335 жөө жүргүнчүгө 1000 сомдон айып салынды. Ошондой эле жарандарга жол кайгул кызматкерлери тарабынан түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Айсана Бакытбекова, Аскар Маратов, ЛТР Бишкек. Улуттук онкология жана гематология борборунун дарыгери бейтаптардан системалуу түрдө акча талап кылган үчүн кармалды. УКМК саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу Улуттук онкология жана гематология борборунда системалуу түрдө акча чогултуу фактысы боюнча жарандардын УКМК жетекчилигине бир нече жолу кайрылганына байланыштуу сот тарабынан санкцияланган тергөө иш-чаралары уюштурулуп, анда атталган борбордун дарыгерлери тарабынан системалуу түрдө акча чогултуу жана алуу фактылары аныкталганын билдирди. Тактап айтканда 2025 жылдын 28 январында козголгон кылмыш ишинин алкагында аталган борбордун дарыгери 1988 жылы туулган СМП кармалды. Ал системалуу түрдө онкологиялык оорулууларга жасалган операциялар жана акысыз медициналык кызмат көрсөтүүлөр үчүн, ошондой эле акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөр үчүн алынган төлөмдөрдү реестрге каттабастан, алар боюнча квитанцияларды бербестен бейтаптардан 2000 сомдон 20 000 сомго чейин алып жүргөн. Буга байланыштуу санкцияланган видео байкоонун жүрүшүндө аталган дарыгер тарабынан пара алуунун көптөгөн фактылары, эпизоддору тастыкталган. Дарыгердин кабинетинин тинтүүнүн натыйжасында бейтаптардан алынган 119 000 сом жана 100 АКШ доллары табылды. Козголгон кылмыштын алкагында дарыгер КЖКнын 96-беренесине ылайык УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Учурда борбордук кылмышка тиешеси бар башка кызматкерлерди аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары улантылууда. УКМК коррупцияга каршы күрөшүү чөйрөсүндөгү мыйзамдардын катаалдашканына байланыштуу өлкөбүздүн мамлекеттик жана муниципалдык органдарынын коррупциялык кылмыштарды аныктоо жана бөгөт коюу боюнча активдүү жана максаттуу иштер жүргүзүлүп жатканын эскертет. Менин эң банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкым дагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жаткандын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Турция элине барып
буну операция кылдырышым үчүн $30.000 каражаты керек экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эчеликке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз эли ушул Кайдыгер Карабаев ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгызбай энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама Кайдыгер Карабай аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келатат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы Кайдыгер Карабай жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Желекке каршы бизде жарандар көбүнчө билбейт экен. Шекер канчалык ден соолукка зыяндуулугун бергени билбейт. Арак боюнча билишет, тамаки боюнча билишет, а бирок шекер кандай зыян бергенин билбейт экен да. Ошон үчүн жарандарга кайрылат элем. Чай ичкенде сахар кошпогуло, балдарга сок, пок, кока-кола ушуну алып бербегиле. Кафелерде ошол сахар керек болсо азайтыш керек. Иши сахар боюнча бизде практически эч ким айтпай эле да, бул өтө зыяндуу нерсе экен. Өтө зыяндуу. Мына акыркы изилдөөлөр ошону көрсөтүп жатат. Сураныч саламаттык сактоодон ошол бир топ эле аракетти кылсынчы коомчулукка маалымат таратып. Жаратылыш министрлигине мына биздин жапайы камандар же болбосо жапайы доңуздар дейбизби, ушул бийик тоолуу биздин айыл аймактардан кайрылуулар келип атат элдерден. Жапайы камандарды бүгүнкү күндө кызыл китепке киргизип салышкан. Аны элдер атышпайт, аларга тийишпейт. А бирок жапайы камандарыбыз бүгүнкү күндө биздин ушул бийик тоодо жашаган, ошол жайлоолордо эгин-тигин кылган биздин элдерибизге кооптуулук жаратып атат да. Керек болсо элдерге кол салганга чейин барып атышат. Ушуну бир эгиндерин ала албай атышат. Картошка эгишеби, кандай дыйканчылык кылса дагы ал жерден эгин-тигин ала албай атышат. Ушул кызыл китептен чыгарыш керекпи? Ушул маселени бул көйгөйдү кантип чечүүгө болот? Министрликке бир тапшырма берсеңиздер, суран. Алгалай бир Кыргызстан, азаттыктын өлүндө ар бир сөзүн өскөндөй, өз алдынын жолунда.